Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Адаттагыдай эле Акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 59-сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема маселени оңой чыгаруунун жолу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Маселени оңой чыгаруунун жолу. Биринчиден эмнеге көңүл бөлүү керек? Биринчи, маселени мазмунун түшүнгөнгө чейин балдар кайра окугула. Класста мугалим менен иштегениңерге окшоштуруп, салыштырып көргүлө. Экинчиден, маселенин негизги сөздөрүн жана керектүү сандарын табышыңар керек. Үчүнчү, белгилүү жана белгисиз чоңдуктарды белгилегиле. Төртүнчү, маселенин негизги суроосун түшүнгүлө. Бешинчи, эгер балдар маселе силерге түшүнүксүз, кыйын болсо, анда сүрөтүн тартып же кыскача жазып, ал схема менен чийип, таблица аркылуу дагы белгилеп алгыла. Өз ой жүгүртүүңөрдү балдар төмөнкүдөй жүргүзсөңөр болот. Ойлонуп, маселенин суроосуна жооп бериш үчүн эмнелерди билиш керек? Эгерде ушул керектүү чоңдуктар белгилүү болсо, анда ойлонуп, кандай жолду сөзсүз тандап алыш керек? Аны аткар. Эгерде маселенин суроосуна тезирээк жооп таба албасаңар, анда алдын ала эмнелерди билиш керек деген ойлонгула. Эки белгисиз чоңдукту таппайынча ой жүгүртүүңөрдү токтотпогула. Же мындай: биринчи, маселенин эки белгилүү саны бар. Биринчи бөлүгүн окуп чыккыла. Экинчиден, ушул чоңдуктар боюнча эмнелерди билүү керектигин ойлонгула. Маселенин андан аркысын окуп, кийинки белгилүү санга чейин окуп чыгышыңар керек. Ой жүгүртүүңөрдү мындан ары дагы ушинтип улай бергиле, эгерде керек болсо. Ойлонуп, эмни билиш керек? Маселени чыгаруу үчүн ушулар керекпи? Тиги же бул чоңдукту табуу үчүн кыймылды белгилегиле. Кыймылды тандоонун негизин билишиңер керек. Жетинчи, маселенин чыгарылышын текшергиле. 8. Маселенин жообун жазгыла, кыскача жана толук түрүндө. 9. Маселени чыгарууда сөздүк, справочник, консультациялардан пайдалангыла. Демек, урматтуу окуучулар, маселени оңой чыгаруунун жолдору жөнүндө кыскача маалымат берип өттүм. Өзүңөр дагы Айым китебинен 124-125 беттерди окуп чыксаңар, кененирээк дагы түшүнө аласыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калгыла.